Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен Турингиянын Кота деген шаарында Линденгоф деген отелдемин. Отелден бул жерде студент кыз Азербайжандан келген Сайбина деген кыз менен жолуктук. Саламатсызбы? Сизге чоң рахмат. Сайбина менен өзүнчө дагы сүйлөшөбүз. Урматтуу достор, мен Турингияда жүрөм. Бул жерге келгендигимдин себеби Турингиянын борбору Эрфурт шаарынын мэри менен жолуктум. Бул жерден өндүрүш соода палатасынын жетекчилери менен жолуктум. Жакында февралдын аягында дагы чоң жолугушуу болот. Ал эми апрелде 10дон ашык чоң компаниянын өкүлдөрү Кыргызстанга бара жатышат. Алардын максаты Кыргызстандагы немис тилин билген жаштар менен таанышуу, алардын ата-энелери менен таанышуу, алар окуган окуу жай менен таанышып, аларга ушул Турингиянын ишканаларына чакырып окутуу. Мына мен азыр эле Азербайжандан келген кыз менен жолуктум. Бул отелде 10дон ашык ар жактан келген жаштар окушат экен. Мен кечээ бир нече чоң заводдорунда болдум, ишканаларында болдум. Ал жерде студенттер окуп ошол эле убакта иштешет экен. Заманбап кесип, официант, повардан баштап, электротехник, микроэлектроника, программист деген кесиптерге чейин үйрөнүшөт экен. Иштөө шарттары менен тааныштым. Мисалы, мен бүгүн металл менен иштеген заводко бардым. Баары автоматташтырылган, робототехника. Баарын автоматташтырылган линия өзү жасап атат. Адамдар көзөмөлдөшөт жана аларды упаковкалап складка алып барышат экен. Склады дагы автоматташтырылган. Германияда 350 кесип бекитилген. Ошол 350 кесиптин кайсынысына Турингиядан талап түшсө, сиздер ошону тандап келип, бул жерде 3 жыл окуп кесипке ээ боло аласыздар. Бир гана шарт, немис тилин B2 деген деңгээлде жакшы билиш керек экен. Окуу шарты 950ден 1200 еврого чейин стипендия берилет. Ал стипендияны 250-300 жатаканага кетип, калганы ошол тамак ашка, кийим кечеге, майда чүйдөгө жетет экен. Анан бул жерге келгенде эң негизги маселе кесип алыш, билим алыш керек экенин унутпашыңар керек. Буга жакшы шарт түзүлүптүр. Мен ата-энелерге дагы айтып койгум келет да. Бул проект жаштарды, мисалы, чет элге жумушка жөнөтүү эмес. Бул тескерисинче жаштарды чет элден билим алганга шарт түзүү. Кесип, заманбап кесип алганга шарт түзүү. Мындай билим, мындай кесип менен дүйнөнүн бардык булуң бурчунда. Ошонун ичинде Кыргызстанда дагы жумуштап, элге керектүү кызмат кыла аласыздар. Кыргызстанда бүгүн жумуш орду жетишпейт. Бирок ошол эле кезде адистер да жетишпейт, чоң дефицит. Эгерде Кыргызстанда өндүрүш ачып калсаңыз, ишкана ачып калсаңыз, адис таппайсыз. Жада калса, тигүү секинде тигүүчү болуп иштегенге дагы адистер жок болуп отурат. Биз Германиядан ушундай заманбап кесип алып гана эмес, ишти заманбап уюштуруп, бүт линияларды автоматташтырып, ошол автоматты караган, ошону настроить эткен, ошону камсыз кылган адистер дагы ушул жактан Кыргызстанга барыш керек. Окуу жайдын талабы
билим алгандан кийин эркин. Студент каалаган жагына, каалаган өлкөсүнө, ошонун ичинде кайра Кыргызстанга кетет. Окуткан ишкана, окуткан окуу жай эч кандай ачыкча талап койбойт. Тюрингияга быйыл 50 студент алып келсек деген жергиликтүү бийликтин планы бар экен. Эмдиги жылы 100дөн кем болбосо да болот дейт. Менин өзүмдүн жеке планымда ушу Германиянын 16 жеринде ушул жылына 50-100дөн студенттер келип билимди бекер алып, бекер эмес 1000 евродон стипендия алып үйрөнө турган болсо, жылына 1000 студент кеминде Германияга келип окуп турган болсо, бул кыргыз экономикасына дагы чоң салым болот. Анткени мен жана айткандай, бизде ушул адистер жетишпейт. Жакшы адистер жетишпейт. Экинчиден, жумушту, ишти уюштура билип үйрөнүшүбүз керек. Германиядан иштеп жүрүп, биздин жаштар жаңы ишти уюштуруунун маданиятын үйрөнөт. Бул жактан тааныштарды табат. Бул жактан бизнесмендерди табат. Тажрыйба жыйнайт. Мына ушулар менен Кыргызстанга келип өзүнүн жеке ишин ачып, өзүнө эле эмес, бүтүндөй кыргыз элине кызмат кылууга мүмкүндүгү ачылат. Мен азыр кайсы эшиктен, терезеден чыкканымды билбей калдым, жабылып калыптыр. Ошентип менин иш сапарым эртең Штутгарт шаарына, Хейдельберг шаарына уланат. Ал жакта чоң ишканалар менен инвестиция, чогуу биргелешкен ишканаларды ачуу жөнүндө гана болбостон, жаштарды Германияга алып келип окутуу жөнүндө дагы партнерлор менен сүйлөшөм. Хейдельберг заводу мисалы биздин билим берүү министрлиги менен меморандумга кол койгон. Ал меморандум ошол Кыргызстанда айдоочулардын академиясы. Жанагы Сементовоз, Петеновоз деген чоң габариттүү машиналарды айдоочуларын Кыргызстандан даярдап, ал Германия жана башка Европанын 12 өлкөсүндө заводдор бар. Ошол жактарда мындай иштегенге шарт түзүп берүү. Мына бүгүн биздин жаштар Литвага барып, ал жерде бир нече ай жашап, машина айдаганды үйрөнүп, экзамен тапшырып, кыйналып, убактысын, каражатын кетирип жүрүшөт. Эгер бул академия ачылып калса, Кыргызстанда эле мына ошондой даярдыктардан өтсө болот. Мен жана айткандай, менин максатым Германияга жылына 1000ден кем эмес студент келип, кесиптик билим алганга шарт түзүү. Ошондой эле бул жакка келбей, ата энесинин жанында Кыргызстанда жүрүп дагы кээ бир профессияларды алып, Германияда жарай турган сертификат менен мындай камсыз кылуу. Мына ошондо биз эмгек миграциясы эмес, билим алуу, кесип алуу, бизнес үйрөнүү, анан ошол опытты, тажрыйбаны мындай Кыргызстанга алып баруу деген чоң тапшырманы аткарган болобуз. Тюрингиянын жергиликтүү бийликтери дагы Кыргызстандан жаштардын келип кесиптик билим алганга кызыктар экен. Мен Эдфорд шаарынын мэри менен жолугуп,
шаарга эстелик, бронзадан жасалган эстелик белекке кылайын, ошону орноштурганга жер бериңиз десем, ал дароо эле Достуктун паркы бар. Ошол жерден март айларында шаардын кеңеши менен, парламенти менен макулдаштырып жер берейин деди. Мен айткан эстелик бул кыргыздын кызынын эстелиги. Ал жөн эле кыз эмес, илимге, билимге, келечекке умтулган кыргыздын кызынын эстелиги. Буюрса ушул жылы Германиянын Тюрингия деген жердин борборунда кыргыз кызынын эстелиги орноп калат. Ал Европага билим казып, кесип алганы келген биздин жаштарга ориентир болмокчу. Менин визитимди Фабсервис деген компания уюштуруп Тюрингияга чакырышты. Анын жетекчилеринин бири Денис, менин жанымда турат. Денис орусча сүйлөйт, ал Украинадан. Денис, биздин жаштарга бир-эки ооз сөз айтып койсоңуз. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что есть возможность с вами пообщаться на русском языке. Во-первых, я хочу поблагодарить посольство Кыргызстана в Германии за возможность работать с вашей страной и за то влияние, которое определяет особенно посол образованию. Наша компания Фабсервис занимается тем, что мы предоставляем возможность поехать поучиться в Германию, получать при этом стипендию и получить возможность здесь в дальнейшем остаться работать или вернуться в Кыргызстан уже с новыми идеями и с инвестициями. Мы считаем, что это хорошая возможность для молодых людей сюда приехать. Мы подготавливаем сейчас сюрприз для вас, молодые люди. Это в апреле месяце приедет большая делегация с земли Тюрингия. В основном это будут работодатели. Это будут те люди, которые хотели бы сделать некоторые инвестиции в ваш регион. Поэтому ожидайте новостей от посольства. И мы благодарим вас. Спасибо всем. Мен Линденхоф отелинен Азербайжандан келген Сабина деген студент кыз менен жолугуп калдым. Сабина, саламатсызбы? Салам. Мен сиз менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Сизге бир 2-3 суроом бар. Сабина, сиз бул профессияны, отель бизнесин кантип тандадыңыз? Анан Германияга кантип келип калдыңыз? Я приехала сюда по компании Ausbildung. Мне помогала девушка Катарина Лейснер. Это организация, которая сотрудничает с отелем. И я выбрала Hotelfachfrau, эту профессию, потому что мне было интересно, как международные отношения, туризм и гостиничный бизнес очень интересны для меня, так как я владею 5 языками. Мне тоже было интересно работать в сфере отельного менеджмента. И, значит, у меня подразделение ресторан и ресепшн. Да. Бул жердин шарты кандай? Кыйналган жоксузбу? Можете мне подсказать? Ну, какие тут условия и какие были трудности? Трудности были в начале. Я могу даже сказать, что языковых трудностей у меня не было, потому что я знала, перед тем, как приехать, нужно владеть уровнем B2 немецкий. И я сама окончила университет московский Ломоносова, поэтому я уже владела немецким. Но сложности вначале были только в том случае, что я должна была адаптироваться. Я не знала всех работников тут, и немецкая культура, она немножко все-таки отличается от моей азербайджанской культуры. Все немножко скованные и не такие раскрепощенные, поэтому мне было немного сложно вначале, но через 2-3 месяца я привыкла. Условия тут в отеле очень хорошие, потому что директор очень приятный, он общительный, всегда готов помочь. Также все работники тут очень дружелюбные и всегда готовы помогать, когда есть вопросы.
Да. Сабина, какие советы вы можете дать возможным студентам? Я бы сказала, в первую очередь, конечно, все-таки потянуть язык, если есть сложности, попрактиковаться. Вот. И желаю больше всего быть уверенными в себе, потому что ничего сложного в этом нет. Желаю успехов, конечно же. И быть всегда уверенными в себе и знать, что всегда есть люди тут, которые вам помогут. Даже если вначале вам кажется, что вы одиноки, это не так. Siz qancha yil o'qidingiz? Я на третий год сейчас у меня, если вы спросили, я 3 года учусь, это уже мой последний год. В апреле я заканчиваю. Сперва будет первый экзамен письменный, и в июне будет практический. Rahmat, sizga iyiliklerdi qalay.